Реформа жүрбөй атат. 8 министр алмашты 10 жылдан бери. Бары жасай албады деди. Азыр ишенген улан Исраилов деген министр келип олтурат. Ал үчүн премьер-министр жооп берип атат. Татаал суроолорго. Мен жеңил суроолорду берейин. Улан Жумабекович, административдик ведомство деген бар Кыргызстанда түшүнүк. Бизде канча түрү бар ошонун? Министр болуп кетип атасыз, айтыңыз. Жооп жок, 4 түрү бар. Siz өкмөткө мүчө болуп кетип атасыз. Канча өкмөт мүчөсү бар? Жок, 22 мүчөсү бар. Сиз 22-чисисиз. Айда берсем аз жумуштан, айда берсем. Аны айтасың андан кийин. Мен жөн айда бер Жээнбеков деп. Канча министерство бар? Айта аласызбы? Өкмөттө. Жок. Канча министерство бар? Канча? Жок. Колунан жете эле эштетесизби? Сооронбай Шарипович. Канча киши тагдыр турат берди. Дерден күлбөйсүң жок дегенде. Анан ары министр болуп келип калсаңыз мына кризисте деди. Кризистин негизги күч себебин айтып бериңизчи. Атамбаев кризис болуп атат деп, күч себебин айтыңыз. Тапшырмалар жөнөтсө керек ошол үчөөнү чечесин деп. Үчөөнү айтыңыз. Биринчи Текебаевди камайсың деп жөнөтүп атат. Билбейсиң. Мына реформа жүргүзөбүз деп атасыңар. Реформа жүргүзгөндө 4 приоритеттүү максатыңызды айтыңыз. Эмне жасайсыз? Жооп жок. 9-чу министр. Эме болду, сиз менен бүттү. Чыгышка барай. Чыгышка. Чыгышка.